Туугандар, этият болуңуздар. Алдамчылар салык деп жасалма моундай каттарды таратууда. Бизге айрым ишкерлер кайрылышты. Алардын электрондук дарегине мындай темада тынчын алган каттар келген. Салык карызын кечиктирбей жоюңуз, кылмыш жоопкерчилиги деген. Катта компаниянын аты, дареги, мүлктү камакка алуу тууралуу коркутуулар жана PDF файл тиркелген. Баары абдан расмий көрүнөт, бирок бул алдамчылык. Эсте калыңыз, салык кызматы эч качан электрондук почта аркылуу билдирүү жөнөтпөйт. Бардык расмий өзгөртүүлөр салык төлөөчүнүн жеке кабинетине гана келет. Кабинет чекит салык чекит KG сайтында. Эгер ушундай кат алсаңыз, эмне кылыш керек? Биринчиден, тиркемелерди ачпаңыз. Алар вирус же зыяндуу шилтемелерди камтышы мүмкүн. Шилтемелерге кирбеңиз. Карызыңызды текшерем десеңиз, жеке кабинетке кириңиз же салык кызматына түздөн түз кайрылыңыз. Бул окуя тууралуу маалыматтык коопсуздук адисине же электрондук почтанын кызматынын колдоо бөлүмүнө кайрылыңыз. Этият болуңуз. Алдамчылар күндөн күнгө калыс жолдорду ойлоп табууда. Өзүңүздү жана жакындарыңызды сактаңыз. Бул видео менен бөлүшүңүз башкалардын да коопсуздугу үчүн.